Emgek kodекsi боюнча 153 берене эмгек акын төлөө формасында мына жаңы абзац кошуп жатыпсыздар да, туурабы? Иш берүүчү юридикалык жак тарабынан эмгек акы төлөө накталай эмес түрдө жүргүзүлүүгө тийиш деп, туурабы? Ооба. Ошондо бул беренени аткаруусун ким жана кантип көзөмөлдөйт? Мисалы үчүн чынында эле ошол накталай эмес акча берилеби же берилбеби кимдин көзөмөлүндө болот? Бул жерде эми айлык төлөнүп атканда накталай эмес түрдө болуш керек. Юридикалык жак өзүнүн жумушчуларын, кызматкерлерин төлөгөн. Ал эми аны салык кызматы текшерет. Өзүнүн жумуш. Мисалы үчүн баягы азыр билесиз да 100 жумушчу иштесин дейли компанияда. Анын 30-ун эле накталай мындай накталай эмес деп атпайсыздар, ошондой төлөп койсо, ушуну демек салыкчылар көзөмөлдөйт болуп калатпы? Ооба. Ошондой деп атасызбы? Ооба, салыкчылар. Анткени азыркы учурда киреше салыгында анан кийин жана камсыздандыруу төгүмүндөгү салыкчылар көзөмөлдөйт. Экинчиси мына салык кодекси боюнча дейсиз. Аябай жакшы мындай демилгени көтөрүптүр. Чынында эле президент футбол боюнча деп могул жерде айтып кеттиңиз да 364 беренеге 4 пунктунда кошуп жатасыздар. Спорт өнүктүрүүгө арналган товарларды салыктан боштотулгандыгы көрсөтүлгөн. Туурабы? Ошондо кандай спорттук товарлар? Спорттун товарлары көп да. Тизмеси барбы? Жок, спорттун товарлары көп, анан кийин эми баардыгын кодекске көрсөтпөйт. Бул жерде отсылочный норманы көрсөтүп атабыз. Ким аныктап чыгат? Министрлер комитетинин негизинде, чечиминин негизинде бошотулат да. Ушуну эгер моундай кылса да, мына биринчи болуп атпайбы? Тизмесин берсеңиздер, тизме болсо жакшы болот, себеби баары билет. Бүгүнкү күндө сиз билесиз да, баягы спорт, эми биз спорт тармагында дагы жүргөнбүз. Мисалы үчүн кымбат баалуулар бар, маттар бар, баягы эсептелген. Ошолордун кайсылары кирет? Мүмкүн баягы арзандары кирип, кымбаты кирбей калабы? Ошол тизмелерди дагы берсеңиздер. Ошого карап биз сунушубузду берсек мүмкүн. Кошумча. Анда 191 берене киреше салыгы боюнча жеңилдиктер. Баягы салык төлөөчү түрүндө анын кирешелеринин киреше салыгы салынбайт дейсиз. Баягы Олимпиада жеңүүчүлөрүнө деп атасыздар да, катышуучуларына, спортту Олимпиада түрлөрүнө. Олимпиада. Эми караң, ошо Олимпиада түрлөр эместер деле. Алар деле спортчулар бүгүнкү күндө баягы стипендия алат да. Менин сунушум, ушуну эске алсаңыздар, баягы баарын тегиз караш керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө туура баягы Олимпиада түрүнө кирбеген спорттор бар. Алыш, ошондой эле баягы ордо дейбизби, кыргыз спортуна, мына биздин улуттук спорттун түрлөрү да. Чет жакта чоң жетишкендикке жетсе, мисалы үчүн эл аралык турнирлерде утуп келсе, алар дагы ошол баягы бошотулуш керек деп ойлойм да. Баарына тегиз каралса туура болот. Бек мырза, Аскарбай, уруксат болсо ошол боюнча жооп берейин. Бул азыркы этаптагы ошо киргизип аткан сунушубуз спорттук түрү деп. Албетте, бүт эле спорттун баарын киргизебиз деп караганбыз. Бирок ошо менимче, по-моему, 700 түрү бар экен да спорттунчу. Ар кандай түрлөрү. Жок, туура айтасыз. Туура айтасыз. Мен түшүндүм сизди. Ооба, 700-дун баарына төлөсөк акчанын баары кетип калат демекчисиз да. Андай эмес. Мен айтайын дегеним, ал 700-дун баары эл аралык деңгээлде биздин мамлекеттик мындай тууну көтөргөндөр эмес. Ошол чет жакта утуп келип, стипендияны ошо 700-дун түрүнө берилбейт. Ошол өзүнүн критерийлери бар да. Ошол критерийди бүт баарын баягы аткарган, же болбосо чет элде баягы кандай деп түшүндүрсөм сизге. Эл аралык дегенди билесиз, мисалы үчүн ошол чоң жетишкендер, жемиштери бар спортсмендердин бүт баарын бошотуш керек деген менин сунушум. Бир эле баягы Олимпиада түрү эмес, Олимпиада эмес түрлөрүн дагы киргизсеңиздер. Сунушубузду беребиз экинчисинде.